ешкен китапханасына келип алып сүрөттөрдү тартабыз. Колон өзчүлүктөрдү үйрөнөбүз, китептерди окуйбуз. Ошентип мыкты окуучу болобуз. Китепканада эки ийримшек, бири сүрөт тартуу, экинчиси мына биздин кол өнөрчүлүк. Ошо жаңы келген жаш окурмандарга ошону кошуп үйрөтөмүн. Булар өтө кызыгат кол өнөрчүлүккө. Ошо буларга үйрөтүп атам. Бул килемдин эки түрү бар. Мына жүл деп коебуз, мына арай деп коебуз. Негизинен эле жаш кезинен килем токуп үйрөнүшөт да. Анан бул килемдин өтө кыйынчылыгы көп, оор түйшүгү көптүктөн бизде жаштар негизи жакшы токпой калды да азыркы күндө. Кызыккандар аз. А булар даярда уже мына бул жерде эки жип бар. Эки жипти үйрөнгөндөн кийин эле көчөткө карап, мына чимиге карап көчөттөрдү салып кете берет. Уже үйрөнүп калган. Эми болгону эле булар мындай тез салыш керек. Анан тараш кылганда үйрөнүш керек. Бизде тараш деп коет. Ошону эле үйрөнсө булар уже салышты билет. Биз бул ар бир жипти эсептеп, анан биз туура алышыбыз керек да. Бетте күзүктүү менен күзүксүз деген жиптер болот да, эки жип. Ошончун алып, анан булар эми жаңы үйрөнчүк, негизи токуганда бычак колдо туруш керек да, оң колдо. Сол кол менен алып салыш керек. Эми булар кичине жаңы үйрөнчүк, ошо бычакты коюп атат. Эгер мына жибиден катык десек, бизге мына көчөт деп коет, бизде көчөтү түшпөй атат, түшпөй калат, оймобуз. Ошол үчүн биз мына антип атайын чийип даярдап алабыз. Ушуга карап салат, эсептеп. Ар бир клеткабыз мына биздин эришибиз, жибиз деп койсок болот. Мына биз эриш дейбиз. Мына ушундай. Атайын антип чийип даярдап коет. Бизге негизи кол өнөрчүлүккө кызыккан кыздар көп. Себеби биздин андай шартыбыз келишпейт. Негизинен бизге чоң килем курат да. Чоң килем үчүн бизге мен кура албайм. Эгер шарт болсо, дагы көбөйтөмүн, кыздарды чакырып үйрөтөмүн. Анан негизи кызыккандар көп.